Теке менен бугу кайын дүйнөнүн ыйыктары деп чечилди группада. Ошондо текелер, мен буякты карап эле эметип берейинчи, потому что там вот так, а я так сейчас стройно. Ошондо текелер ай аркылуу ааламдан караңгы тарабынан белги маалымат алып, белги берген адамга. А бугулар болсо ааламды күн аркылуу жарык тарабынан маалымат берген адамдарга. Ошон үчүн текелер использовали их в этих петроглифах для обозначения карты, да, направления, как проводники были в потусторонний мир. Потусторонний мир, вот это вот мы очень подробно обсуждали, потому что для меня вот это важно было. В потусторонний мир вот есть магический, есть божественный, да, это то, что караңгы, это магический мир. А? Потусторонний дегенде ошо эмне деп атат? Кайып дүйнө. Ошо кайып дүйнөнүн караңгы тарабы бул сырдуу тараптар. Сырдуу деген магия тарабы, да? Магические возможности. А бугу болсо жарык тарабынан. Жарык это все-таки чисто вот такие какие-то творческие особенности. Аянчылдардын эмеси жарык тарабынан, манашчылардыкы жарык тарабынан, сүрөтчүлөрдүкү, акындардыкы, ошондой да. Анан кийин негизи кайып теке менен бугу бул аял затка таандык деп чечилди. Себеби аял зат ошо ааламдын маалыматын алып тура турган жоопкерчилиги бар деп. Ким айтты эле? Макул айтты, да. Себеби аял аалам. Ошон үчүн ааламдан маалымат ала турган жоопкерчилиги бар аялдын. Текелер бугуда экөө тең эркеги болуп атпайбы? Ну и что? Все равно они символизируют передачу знаний для женщин. Эркек болсо айыл башы yok атпайбы? Да. Да, кээ бир чыйынташтар жол көрсөтөт. Табиятка боло турган өзгөрүлүштөрдү дагы белгилейт. 4 мезгилдин сырларын белгилеп турат. Ошону айтып. Мүйүздөрү компас болгон деп айтылды. Кыргыз күндөн жаралган, ошондуктан кыргыздын белгиси шамбала. Бул шамбалага өтүп кеткенбиз бир аз. Текелер ай менен ай аркылуу алам менен байланышкан, ошондуктан кыргыз текеден маалымат алган. Бугу кайып дүйнөнүн жарык тарабынан, это я уже сказала. Ошондо адам баласына теке да бугу да кайыпка жол көрсөткүч болуп эсептелет. Кайыпка жол көрсөткүч. Аял затка таандык деп айтылды. Теке бийиктиктин, арулуктун символу. Ошон үчүн кандардын атрибутикасына сүрөтү салынган деп Майрамкулдун маалыматы бар экен, ондан показала фотографии. Текенин табият менен тартылып турган энергиясы күчтүү. Теке менен бул караңгыда, ну поэтому, правильно, поэтому кайверенене, да, табияттын эмеси. Да, точно. Текенин ургачысы эчки. Ооба. Теке менен бугу караңгыда жүргөн кыргызды жарыкка чыгаруу кызматы. Теке менен бугунун. Жалпы баары кайверен деп айтат баары. Короче, кыргыздар кайып дүйнөгө кубулуштарды көрсөтүп киргенди үйрөнүш керек экен. Теке тоонун эң бийик жеринде жашаган жаныбар болгондуктан бул тазалыктын, бийиктиктин, арулуктун символу катары эсептелген. Анан бул кайыптан келген ырыскы адам затына. Илгери жанагы Тибетке барып келген жигит бар го, Жолдошбек. Ошол айтпады эле, жанагы Омонай деген эне, булар охотага чыгарда медитацияга түшүп бакшыда. Анан кийин айтат экен да,
экини атасына. Все, экини эле аткан да. А бизде азыр вертолет менен учуп барып кырып салып атпайбы, керекпи кереги жокпу мүйүзүн алыш үчүн депчи. Кыргыздар илгери буларга аябай аяр мамиле жасаган. Жанагы мүйүздүн узундугу, мүйүздүн кыскалыгы, бул дагы ошол бул биринчиден ырыскы болгон, экинчиден жаш муундарды тарбиялоодо ошол ырыскыны кантип алыш керек, кайсынысын алыш керек, кандайын алыш керек деген нерседе ошол мүйүздүн узун кыскасы роль ойногон. Себеби өтө узундары булар важактар болгон. Важакка тийген эмес эч убакта. Анан арасынан баягы семиз эмелерин, анан баягы кичине аксак тексектерин атып алышкан да. Ар кандай эме менен илбирстер, башка жаныбарлардан эметкенде атып алган. Бул текенин негизги эмес. Жанагы чынар айткан кайып дүйнөсү менен байланышып турган деген нерсе биз кошулабыз. Себеби бул жер жанагы арулук, тазалык деген ошол кайыпка карата жол, кыргыздын келечегине карата жолго эме болгон да. Түшүндүрүп кетпейсизби мага? Сиз тактап айтсаңыз эле. Муну түшүндүрүп кетейин. Бул жерде мына эгерде бул тоо деп ала турган болсок, тоонун этегинде могу элик жашайт да. Тоонун этегинде элик жашайт. Себеби кыргыздын ай календарында жалган куран, чын куран болот. Март айы жалган куран айы, апрель айы чын куран айы. То есть булар күйлөп уже эме болуп аткан, кошулуп аткан кез болот. Андан кийинки муногу айда чын куран менен жалган куранда малды тоого чыгарбайт кыргыз. Малды ошо тоодун этегиндеги жаңы чыгып келаткан чөптөргө кармайт да. Андан кийинки буг айында бул эликтен өйдөрөөк жашайт. Бул өйдө да чыгып кетпейт, ылдый да түшүп кетпейт да. Ошол себептен буг айында бул кичине өйдө чыгышат малын. Жаздоо. Малын айдап чыгат да, малын айдап чыгат. Бул май айы. Андан кийин июнь айы болгондо биз июнь айы дейбиз. Кулжа айы. Кулжа текеден ылдыйраак жашайт, бирок бугудан өйдөрөөк жашайт. Аркар кулжа. Аркар ургачысы кулжа эркеги. Анан буларга малды ушул жака алып чыгат да. Анан ошо аркар кулжага охотиться этет. Андан кийинки уже баягы август айында чөп бар бышып, тоо сонун болуп гүл, ар кандай гүлдөргө толуп турган мезгилде кыргыздар малын өйдө алып чыгышат дагы. Анан ошо текелер менен жашаган жерге алып чыгат да. Жанагы байланыш эме деген ушул жерде да. Андан кийин мына үстүнө чыкканда тоодун эң үстүнө чыгып оторлоду деп коет кыргыздар. Оторго алып чыкканда малын бул аябай семирет да, нык семире турган мезгил малдын оторлоо. Бул жанагы аягоона, анан башоона, жана жетиген жылдызына карата айтылат. Андан кийин кайра ылдый түшөт, 9-дун айы, 7-дин айы, 5-дин айы, 3-дүн айы, 1-дин айы болуп кетет. 1-дин айы болгондо 9-дун айында эгерде кампат болуп, мал семиз болуп, баягы кемпирлер майды карабай, келиндер табак жалабай деген мезгил болот да 9-дун айы. Ал эми 1-дин айына келгенде уже кампанын баары бошоп калган мезгил болот. Анан ошол мезгилде уже элдин турмушу да кичине ачыгып, мал дагы арыктап калган мезгил болот экен. Анан кайра бунун баары цикл менен эсептелген. Анан бул жана теке, бугу, бул жана чынары айткандай, бул как раз кыргыздын дүйнө таанымындагы эң бир баягы ыйык нерселердин бири катары эсептелген. Анан азыр буга келгенде айталы. Бугу бугунун биз карап көргөн бугулардын бардыгынын мүйүзүндө 12 тал экен. Бир жагында 6 тал, бир жагында 6 тал да. Бир эле бугуда 11 экен, калгандарында бүт 12ден экен. Бул 12 айды билдирет. Себеби бир жылдын 12 айын билдирет. Анан кийин 12 бутак болуп турат да. Анан мүйүздүн кээ бир бугунуку алдыга карап турат, кээ бириники тик өйдө болуп турат, кээ бириники артка карап турат.
Бул боюнча Ардак эже айтып атат, бул учурчак, келер чак, анан өткөн чак депчи. Анан ошого жараша дагы бул жанагы кайып дүйнөсү менен байланышууда бир өзүнүн бир ролу болгон болуш керек да. Анан дагы бир жагы бул кыргыздын уруусунун тотеми катары. Бул бугу уруусу деген бизде уруу бар. Тотем деген бул баягы пири да, ошол уруунун эмеси. Эми бул бир аңчылыкта жүрүп бир киши аламышык тоосунан бир кызга жолугат да. Анан ал кыз ушундай баягы тестер кыз экен, 16, 17, 15, 16 кыз го. Анан баягы алып келет да айылга, тоонун арасынан рахмат. Тоонун арасынан баягы кызды таап алып, анан айылга алып келет. Баягы кишинин охотниктин мамилесинен кыз тигил охотникти ушунчалык жактырып калат да. Бирок ал өзү албай, өзүнүн ошол агасынын баласына берип коет да. Анан анын баягы очор бачар болуп жакшы жашашат да, ошол эмедечи. Анан бул жерде тиги дайыма сууга түшкөндө эч ким көрүчүмөс экен да. Анан бир күнү чечинип жуунуп атса, бир кайынсиңдилери көрүп коет, баягы жолдун үстүндө мүйүзү бар экен да. Анан мүйүздү эне деп калган. Ошондон кийин бугу эне деп калган да. Бугу экен, бугу эне деп калган. Бирок по идее бугу бул ата да, эркеги. Бирок бизде эмнегедир бугу эне деп аталып кеткен, марал деп. Бирок туурасы мүйүздүү эне. Туурасы мүйүздүү эне. Анан бул жөнүндө жана Асанбек Стамов деген жазуучу өткөн, анын Хан Тейиш деген чыгармасы бар. Ошол жерде дагы бирөө баягы Эшим хан менен кетип атып, анан аты эме болуп калып, баягы баспай калып, артта калып анан кийин ошол жерден бир кызга жолугат да. Анан үйлөнүп эметет, шарапат. Анан жанагы жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп коет. Анан ошол шарапаттагы ошол кайып дүйнөсүнөн келген эме да, айыл. Бул кыргыздын жомокторунда эмелерине Манас эпосунан баштап баардык эмелерде кездешет, чыгармаларда кайып дүйнөсү менен байланыш. Эме мисалы үчүн эменин Эртөштүк кайыптын кызына үйлөнүп, андан тиги Бокмурун төрөлүп атпай, Бокмурунду Медиан чөлүнөн таап алат да. Ошондой эле Чубакты Медиан чөлүнөн таап алат. Ушундай нерселер бар. Мунун баардыгы ошол жана кайып дүйнөсү менен биздин реальный жалган дүйнө экөөнүн ортосундагы байланыш. Анан ушуга бугу менен текелинин жаныбарлардын өткөзө турган бир кандайдыр бир эмеси болсо керек деп ойлойм да. Миссиясы болсо керек. Анан бул жерде мисалы үчүн мүйүсүнө текенин мүйүсүнө сыйынуу же болбосо бугунун мүйүсүнө сыйынуу деген нерсе жок. Себеби кыргыздар байыркы замандан эле теңирге сыйынган, теңир деген көктө деген, теңир бирөө эле деген, Кудай деп бирөө эле деген да. Мындай мүйүскө эмеге сыйынуу деген бул ташка сыйынуу же болбосо сууга сыйынуу деген жок. Рахмат. Мүмкүн ошо буларды Үрпияжей өзүңүз айтып көрсөңүз, жанагы как места поклонения, места бирде айтып кетпедиби, теке бугуга сыйынган эмес депчи. Мен предположительно мынтип ойлодум да. Мындайдын баарын көрүнгөн жерге барсаң эле көп да аябай. Саймал таш деле эмес, Кыргызстандын бүт эле таш бар жерлери баары изображениялар аябай көп. Анан мен биринчи мынтип ойлогом, может быть, Кыргызстандын ичинде жүргөн жана кочевой народ, племенарный кочевой, ошондо токтогон жерге стойбишчилерине знак калтырып кеткен. Может, ошондо ушинтип сүрөт тартып кетишкен деп ойлочу элем. Анан дагы бир оюм келип, бүгүн эми мындай деп ойлодум да, эмне үчүн мышык эмес, ит эмес, ат эмес да, кыргыздар деген ат деле жылкын деле эме көрөт да. Анан эми өзүңөр айтып атпайсыңарбы, теке менен бул тиги кайып дүйнөнүн
как проводник, да? Может быть, ошол как проводник, ошону тиги ташка белги салып, сыйынуу эмес. Как Ыйыктоо. А? Ыйыктоо. Да, ошонун аркылуу, может быть, сурангандыр, как ритуал, да, как ритуал. Деген ой келип ошону айттым эле жана. Может быть, ошону как ритуал кылып, ошону изображение кылып, киринсе сурашыган. Сакрализация деген туура котормок ошо. Ыйыктоо. Ооба. Сакрализация ак кемесинде жана кичинекей бала буга эне бешик алып келип бер деп жана эжеси бала көрбөй жүргөндө ал баягы чоң атасы айтып берген эмеден бала ошол буга эне эми бешик алып келсе ушу эжем менен жездем балалуу болот эле деп өзүнүн баягы аруу тилегин айтат да, а бирок жездеси ошол аруу тилекти ороскул талкалап салып атпайбы. Анан бала аргасынан мына суицидке барып атат да, өзүн сууга чыгып. Ошондой болушу мүмкүн деген эле ой келди да, ал бүгүн обсужденияден чыккан ой. Да, кошумчада текенин миссиясын айтат да эле. Текенин миссиясы. Текенин парызы болобу? Текенин Оз ыйпасы. Оз ыйпасы. Оз ыйпасы. Текенин оз ыйпасы. Биз айтат эмеспи? Міне оозуңарды ачып, ай караган текеде оозуңду ачып турасың деп. Көп айтып калат, биз акалабызчы, бала кезде. Ошол эле текелер караңгыда жарыкты айдын жарыгына, жылдыздын жарыгына карап, анан кайып дүйнө менен сезим менен байланышканда, ошол сарштырып атам да мен. Анткени өзүлөр айтат го, учурда болсо Кудай менен бирге болосуң дейт. Учурда болсо Манастын жолу менен Манастын энергиясы бирге болосуң дейт. Учурда биз кереметтерди жаратып атып, кыргыздар ачылып атып, бир топ кыргызда ачылып аткан адамдар көбөйө баштады дагы. Караңгыдан жарыкка чыккандардын саны көбөйө баштады. Өздөрүн тааный баштады. Мен кыргызмын, мен кыргыз болуп, нукура кыргызды алып чыгайын деп. Мына адашкандарды бир аз жаңы нукура таза жолго салгандардын саны көбөйө баштады. Бул учурчакта канчалык биз ушу кызматыбыз көбүрөөк болуп, көбүрөөк эртерээк жайылсак, биздин учурчактагы караңгыда жүргөн адамдарыбыз эртерээк жарыкка чыгып, Манас жолуна, Кыргыз жолуна түшөт деген оюмда бар. Бийиктик алып чыгабыз. Бийиктик алып чыгабыз да биз. Жарык бул бийиктик да. Ушу бийиктик алып чыгабыз да.